Aslında var Aslında bana da değilmiş. Birinci diri zor şey olmaz. Bu kişi Koyap yıl direktör oldu böyle. Şu yılda sanata programı yapıyorum. Yani bu ayın en sağlamlısına bu bizim Karasay Kusera Tağı'nda şu ayında şu yılda bunlardaki Doğuz'dan törölgön, hazırda koktu da törölgönde koktu da oldu. Hem bu şimdi tanınan işin bilmegen adamlar yok. Biz geldik. Anan ağızdan içine Jaravayt degen nersenin Moğol zaylarının 7 yıllar alınıp bitti. 2014 başlanan, anan 2020 yılı kurup bitti de. Hem bu kişi da abdan yaxşı, hazır bu kara oldu. Bizden Küçükov atındaki emi var, trassa var. Yani aeroport en çetki göçü, oşon aeroport menen ketken göçü. Uşul kişinin ısımın alıp жүрөт. Андан кийинкиси Шей Шорозов деген бул музыка таанычу, музыкалык сабат деген биринчи кыргызча китептин автору. Музыкалык сабат деген биринчи дирижер болгон. Асанкан Жумахматов өз айткан, мен Шей Орозовдон таалим алганмын деп. Анан эми Асанкан Жумахматов bu kişi bu Agartu'da işlegen, Agartu hizmetkeri işlegen adam bu Halimetov'un evgeni bildirse olmayıp muhaliflerin statusu, bilimler, mıyzamı, şu kişinin namı da emin canı parlament, canı deputatlar şu özgürtüğümüzü açakka anan hem bu kişinin mıyzamı şunday ayağını canına çeyin türdük, ustatız biz de bu kişiden tarbiye aldık. Men Penius'ta girip atkanda bu kişi bütükken. 71 yılı men Penius'ta girip attım. Bu kişi oşanda büttü. Anan engek jolun Karpıra degen mektepte başladı. 7 yıllık mektebine internatta baldan Zinerbay Çakan. Oşanın barının başına öğrettirdi. Hazırda 8 yılda işledi. Akındayız, bana tömende atırıp. Anan uşul yemedi. Liseylerde, gimnaziyalarda Sebat'ı birinci yap gelgen adam. Sebat liseyin birinci yap gelgen adam. Jurnalist, Bayka, gel, sürekli geçiyoruz, gel. Ana testированияның да бірінші напрямки. Тестирование. Ой, это Тест, бірінші тест. Да, вообще. Дагы бир агайга бар экен. Мен элдерге терең ыраазычылыгымды айтам. Ушу жан үрөп кечээси түндө саат 11ге жакын келсек, ошол жерде күтүп отуруптур. Анан урматтуулар баардык эле директор менин айылыма барсын, мугалимдериме, атайыма ушул жаным жетсин, айтып берсин деп жан үрөгөн директор мындай саноолуу эле чыгат да, аз эле чыгат. Анткени көбүнүн баягы колу бошобой, башка иштер көп дегендей, мягко говоря. Самом деле анчалык деле башка иштер көп болот. Директорлор болсо ушул бизди ал жагы Лейлектен бери койбостон келип бул жакта Бишкектен ушул коштоп келип бериңиз деп Назым Чаев ушундай бир жакшы кызмат кылышты. Ушу директорлорго дагы кылча рахмат айтам. Жакшы болуп кетти. Мен анан ушу мектебинде көп жыл директор болгон bir jangduyduğu balkonlardan bir agay kalık agayda bu çakıralı var değil mi? Değil gelin öyle ama uşunday kılıp hemen işimizni sözümüzü başlasa şıklandırıp turbasa baldarının matematika, fizika, orus dili, angliz dili deplerini açıp görmese, işte okuganını, matematik işlegenini görmese, muhalifinin işlegeni obrazını aytayım mı? Rahmat, gelinizler, jigitler, gelinizler. Mektepteki bilimdin sapaklı jakşı oluş üçün
Mına uşul ata-enenin üy бүлөдөн көзөмөлү мектеп менен байланышынын мааниси өтө чоң экен. Ошону образын айтсак эгер, мугалим мектеп канчалык иштебесин, эгер ата-эне көзөмөлдөбөсө, кызыкпаса, кызыктырбаса, асты жок капка дан салгандай кеп. Маселен, күйүү жок, түшүп кете берет, жок, контрол жок. Натыйжада билим сапаты жакшы болушу кыйын. Бул бир жагы. Эми урматтуулар азыр мындай мына жерде бизнес тренинг, ийгиликтин формуласы, тез байуунун жолу десе, же кредит таркатат экен десе, эл толуп кетиши мүмкүн. Бул важный маселе да. Рухий, интеллектуалдык маселени сүйлөшкөндө бир аз элибиз мындай бул эми зарыл деди. Швейцарияда, Россияда окуп, анан 3-4 тилди билип, анан мына ушундай иштеп атканы, ошол үчүн дагы мен сөзүмдү бул кызыбызга дагы берейин. Азыр мен бар болгону бир концептуалдык ойлорду айтып сиздерди ушу эми сиздер менен биз менин жашымдагылар эртең Кудайга шүгүр жашап келдик. Күндөн күнгө заман өзгөрүп барат. IT технология болуп атат. Санарик болуп атат. Инновационный технология болуп атат. Балдарга кеминде 3 чет тилди үйрөтпөсөк, жаңы техниканы үйрөтпөсөк, смарт предметтерди мыкты үйрөтпөсөк, эртеге гастербайтер болуп, анан башка жактын кызматчысы болуп, көз каранды бойлоп калса, аябай акыртына. И балдарыбыз бизге доомат коюшу мүмкүн. Ата, апа, мени жакшы окутпай белеңиз, мал бактырбай, чөп эле чакыра бербестер. Мана мектепте жакшы оку деп айтпай белеңиз, сабагыңызга барып катышып, репетитор алып, консультант алып, мени жакшы окутпай белеңиз дегендей арманını сизге бетиңизге айтпаса дагы ичиде айтат. Ошондой болуп калбасын үчүн ата-энелер өзгөрүш керек. Муну мен Америкачы жатканым жок. Бул керек экени буга чейин деле угуп көргөнсүңөр. Боло берет эле, мындан ары болбойт. Балдар кыйналат. Өтө кыйналып калат. Уже көрүнүп атат. Ошого мен азыр маани бериңиздер, эмнени айтып атам. Кеминде 3 чөт тилди билсин. Англис тили, орус тили бул дагы жакшы. Бирок 50-жылдары, 60-жылдары биздин Разаков, Усубалиев, андан илгери Жусуп Абдрахманов, мына ушул Жусуп Абдрахманов, Хусейн Карасаев, сиздердин айылдын улуу инсан, Жанкороз Каниметов, ушулар бир сөздү айтып жүргөн экен. Кыргыздын балдары батыштын бир тилини, чыгыштын бир тилини билгиле. Же араб, же Кытай тили. Мен ал эмгектерди архивтерден таптым. 50-жылы мына ушул маселе коюлган экен. Миллиарддык коңшубуз Кытай турат, бирок Кытай видение бизде жок. Кытай тилини билүү жок дегенди 50-жылдары айткан экен биздин көрөгөч аталар. Ошого урматтуулар, азыр биз көбүнчө шаарда калып койгон үйүбүз, дачабыз, машинебиз менен сыймыктанабыз, евро ремонт менен. Бул деле жакшы. Бирок, внимание, мына чет жакта окуп келген кызыбызга сөз берем. Азыр уже биз сыймыктана турган предмет гордости, предмет сыймыктануу предметибиз уже түптөн өз. Урматтуу директорлор, мындай как солидарность менен колдоп туруңуз. Карай. Ооба, туура. Мына силер сүйлөсөңөр, күлсөңөр, жамаат күлөт. Ушундай да бизде жесткий так. Ооба, ой. Кабагыңыз калса сабак кабагы. Мындай кылдык, мен энелер аталарга айтам, директор дагы ата да, ошого жасай бергиле. Ошондой ийгиликти каалайбызбы? ОНТден средний балыбыз 150дөн жогору болсунбу? Средний бал. Жогору болсунбу? Анда эми мындай кылыңар, энди мындай кылыңар. Жеңди шимерип, баланын билип тарбиясына иштейди да.
Benim ustazım şu uzaktan. Bana onları seyrediyor abi. Ben Radmay kolayıyla başlayayım. Bunlar bir emelerde anca problemalarda aytıp yeni mektebine okuş gerek ekenligini aldırdım. Endi emnelerge al жерде окуйбуз дегенге программа Erlan кайткасың? Erlan барбы? Чакыр Erlanды. Ал жерде салтанаттарым бар. Замира Кимин Erlan келече азыр мен эме кылайынчы, келеби болбосо өзүңөр. Эне мектеп өзүм мектепте барып силерде жокпу? Өтүлөбү? Өтүлсө анда тааныштыгыңар бар. Ошентсе деле азыр кандай темалар өтүлөт экендиги, эмне кантип өтөбүз экендиги жөнүндө бир эки ооз айтабыз, бир абзац. Эми мен ынандыгым келип турат. Эне мектеби керек бекен окуйбузбу? Анда мындай кылалы. Эне ата деген бар. Айттым го, мугалимдер дагы ата эне да, директор болсок да. Эне мектеби керек экендигиге биз илгери деле сөйлөп, азыр особенно ынанды агай. Окуйбуз дегенде кол көтөрөлүчү. Мына директор фотосъемка кылып коюп, фото отчет дейт го. Эми окуйбуз дегенде bir жолу келип келбей системди катышабыз деп. Эми ошентип мындай кылагыла, асманды тиктегиле. Кудайдан өмүр анан балдарыбызга иман, билим тилеп, улуу Хусейин Карасаевтай insanларды ошентип эне мектебиге окуп тарбиялайбыз дегенде билет. Эми ойлойсуздар? Муну протоколго түшүрүп, сиз уже как чечим өзүбүз качып кетпейли, энелер тарбиялайт. И так баары жүк ошолордун мойнунда. Раз Аталек баягы эме экинчиден баягысы эме барбы? Сөздүк запас. Биз мектебибизде шундай эме киргиздик. Күнүнө 10 орус, 10 англис тилини, же баягы Кытай же араб тилини бир предмет, мисалы стакан деген 3 тилде билгөн. Блокнотто жазып алып. Биздин балдар чет өлкөгө барганда эң чоң кыйналганы тил билбегендиги. Словардык запастын жоктугу болуп атат да, ошого сөздүк запасы көп. Мына энелер мектебинде окуттук эле, анан биз айтып койдук, жазып илип таштагыла. Комнатага, залга десек, о балдар ойлоп калышты, туалетке да илип таштап. Бүт баардыгы жок словар, англисче, орусча, түркчө, арабча. Мындай словарный запас. А словарный запас ол кирпич да. Şu yakta şunday kolorun bilgen emesin. Kudayдын buyrugу менен келип калдым да, келип акыл кабынан казанымды толтуруп кеттим деп. Агай сизди угуп жүрүп өткүлгөн телевизордон бирок ушул жолу келип кезди да 30 Mart болчу, бирок биринде чыгып калды. Анан ушунда дагы өзү алгансыңар, ошондо да эне жүгүс айтат. Өзүнүн энеси жана өзүнүн жары. Ошолордун кылган ушундай даражага жеткен эмгеги жөнүндө айтылат, жана энелерди сыйлаш керек деген. Анан эми агай сизге бир кыскачада бул калем эмгек деген баягы ышынан калканганды тилден балканман дегендейчи, эки дүйнөдө эки чыңгыз бар, бирок кылыч менен билгисе, бирок калем менен дүйнөнү агындыр дегендейчи. Бул калемдин касиети ушундан белгиле 1986-жылы Болгарияда болдум, 2016-жылы Берлиндин Рейхстаг музейинде болдум. Ошондо деген ушундай сөздөр жазылды да, кайдан келген Кыргыз Республикасы Скөл-Областынан Берлинден айтып коеюн. Кыргыз Республикасынын Скөл-Областынан аталар баскан жол менен деп туруп, өзүнүн аты жөнүн жазып туруп, ошондо чыгарыпты. Анан кандай сиздин мектебиңизде эне мектеп калем сайдым дегениңизди айтты. Аталар жол менен келип, өзүн Жумакадыр Муратбек Берлинге калемди сайдым деп. Анан
Аны біреулерге мен işemesiz қалбасын деп әрекетті тап қойғанда. Енді ошо қысқаша. Енді мектебин негиздеген Сапар агайга Устаты жаңғыруудаганын инеси Түп райондук Каркыра гезитинин редактору Жумакатов Буратбектен алып коебуз. Анан бүгүнгө коюп коебуз. Эң жакшы белек болот да, Лейлекке бул жерде мен устазым карасаңыз жаркырап турган кез экен да. Сизге чоң рахмат. Директорлорго